Hey, what up world? This is again channel. Самастарбы, бул кайрадан чет тил. Биз жанакы экинчи сабагыбызды баштадык, калган жерибизден баштадык. Эмне демекчибиз? Биз эмне кылмак элек? Мурунку сабакта биз ошол Catherine чачуусун дегенди англис тилине котормок болушубуз, Бир аз кайталап кетели, англис тилинде эмне экен? Англис тилинде суроо түзүндү, сүйлөм түзүндү кечиресиздер. Сүйлөм түзүндү үйрөнгөнбүз мурунку сабакта. Сүйлөм түзүү кандай болот эле? Subject жана verb менен түзүлөт экен. Башка айтканда бул англис тилинде эмне экен? Бул экөө, бул англис тилиндеги мыйзам, курал, башка айтканда правила. Ушул subject жана verb'ке карап сүйлөм түзүлөт экен. Башка айтканда subject биринчи жазыш керек, экинчи verb'ти жазыш керек. Ошондой эле эстеп кеткенбиз. Биз эмне дегенбиз? Мурункусунда эсиңиздерде болсо, биз айтканбыз, бул subject жана verb экөө чогуу келиш керек. Башка айтканда verb жок, сүйлөм түзүлбөйт дегенбиз, А verb эмне болчу? Verb бул этиш болчу. Этишти биз кантип билебиз? Этиш бул мына кыймыл аракеттер. Суроо эмне кылат? Ошо кыймыл аракеттерди билдирген бардык сөздөр эмне экен? Этиш экен, Этишти бул жерден биз таба алайлы. Себеби бизге англисче түзүп атканда бул жерде сөзсүз эмне? Subject жана verb керек да. Окей, этишти таба алайлы. Catherine дейт, Catherine дегенде эмне кылат деген суроого жооп берип атабы Catherine деген сөз? Жок. Чачы деген сөз эмне кылат деген суроого жооп бердиби? Жок. Узун деген эмне кылат дегенге жооп бердиби? Жок, жооп бербеди. Демек эмне экен? Демек бул жерде бизде этиш жок экен. Этиш жок болсо биз англис тилине кантип которобуз? Кайра айтып кетейин. Англис тилинде subject жана verb чогуу келсе гана сүйлөм түзүлө алат. Verb жок болсо, эгерде сүйлөм эч кандай сүйлөм түзүүгө мүмкүн эмес. Бул жерде этиш жок болуп атпайбы? Этиш жок болсо анда биз кантип англис тилинде мындай кылып сүйлөм түзөбүз? Ошону азыр улантабыз. Уланта бермекчибиз. Демек бүгүн сиздер менен биз be деген этишти тааныштырабыз. Бул be деген этиш эмне? Бул кыргызчасы болуу. Be деген этиш менен тааныштык. Демек эмне экен бул? Болуу деп которулат экен, Орусчасы быть, кыргызчасы болуу. Сиздер көп көрсөңүздөр керек, англисчеге бир аз кызыксаңыздар, бул am жана is жана are дегендерди көп эле көрсөңүздөр керек. Булар эмне? Бини түшүндүк. Be эмне экен? Be болуу деп которулат экен, Am эмне экен? Is эмне экен? Are эмне экен? Биз көп угабыз, I am a man. Мен кишимин. Башка айтканда мен эркекмин дегенде. Жоксом he is my friend. Ал менин досум. Ушундай is дегендер угабыз да. Мисалы we are from Kyrgyzstan. Биз Кыргызстандан болобуз дегенде да угутабыз. Демек буларды am, is, are дегендерди укканда эмне деп ойлойбуз? Мен мисалы эмне деп ойлогонмун? Биринчи англисче үйрөнүп атканда мен буларды түшүнгөн эмесмин да. Ойлогом ушундай бир нерселер бар экен, am, is жана are деген, ошолордун жардамы менен сүйлөм түзөт экен ойлогом да. Бүгүн сиздерге биз ушулардын сырын ачабыз. Сыры эмне экен? Азыр мындай кылып түзүп алайлы. Сыры бул мындай. Оңой эле сыры. Бир аз математика өтсөк болот. Математика окусаңыздар. Бул мындай. Сыры мындай. Башка айтканда, be бул барабар am, жолсом be бул барабар am, же be бул барабар isге, же be бул барабар areга. Башка айтканда булардын баары бири-бирине эмне? Барабар. Демек, бардыгы эмне деп которулат экен? Болуу деп. Бул болуу деген сөз. Бул дагы болуу, бул дагы болуу, бул дагы болуу деген сөз. Эми бакып көрөлү, эмнеге ушундай 3 түрдүү болуу болуп, be эмнеге 3 түргө ушундай өзгөрүп кетет экен, Бакып көрөлү. Be эмнеге 3кө бөлүнөт? Be бул am болду, be бул is болду, be бул are болду. Демек, булардын бардыгы эмне экен? Булардын бардыгы болуу же быть деген орусчасы дегенди түшүндүрөт экен. Эмнеге бул ушундай 3 болуп калды? Көрсөтөлү. Анда буну кайсыл жерде колдонобуз? Ошол маанилүү. Ошого карап кетсек, демек, биз сиздерде буларды түшүндүрүштөн мурун дагы башка кыргызча айтканда жактар дейт, англисчеси pronounce деп коет. Ошолор менен тааныштырайлы. Бул бардык эле тилде 3 жак болот. 1, 2, 3. Жана ошол эле 3 жактын көптүк түрү болот. Ушу мына көптүк түрү болот да. Бул англис тилинде таандык эле эмес, бардык эле тилде ушундай бар. Бул 3 жак деген эмне? 3 жак бул адамдардын эгоист болгондон келип чыккан нерсе. Башка айтканда I бул мен.
Адамдар кантип сүйлөгөндө сөз түрдө I деп сүйлөшөт. Мен деп сүйлөйбүз. Мен ушундаймын, мен оюмча ушундай, мен деп сүйлөйбүз. Дайыма мен деп сүйлөйбүз. Жана ошондой эле биз менен сүйлөшкөнгө бир адам керек болот. Биз өзүбүз сүйлөшкөн тушубуз адамга эмне деп айтабыз? Мен дейбиз дагы, анан кийин сен деп сүйлөйбүз, тушубуз адамга. Ошо эки адам сүйлөшөт. Эки адам сүйлөшкөндө дайыма мен дейт, адам сүйлөп атканда, мен мисалы бирөө сүйлөсөм, мен дейм дагы, мен ушундаймын, сен кандай? Сен деп ошо ушундай адамга сен деп кайрылам, Ошо биринчи жагы эмне экен? Мен экен. Эгоист болгон үчүн сөз биринчи коебуз да, адамдар. Биринчи дедик, эгоист болгон үчүн дайыма мен деп сүйлөдүк, ошондой эле мен деп биринчи койдук. Анан экинчиге кимди коебуз? Бул биринчи болду, экинчиге кимди койдук? Сенди койдук. Себеби сүйлөшкөнгө бир адам керек. Ошондой эле биз ушакташабыз. Эркектер көп деле ушак кылбайт го, бирок аялдар көбүрөөк кылат. Мисалы ушакташабыз, эмне кылабыз? Мисалы сен менен сүйлөшүп жатканда эмне кылабыз? Мен жана сен жөнүндө эле сүйлөй бербейбиз, мен өзүм жөнүндө, сен жөнүндө сүйлөй бербейбиз. Башкалар жөнүндө да сүйлөйбүз, Ким жөнүндө? Ал жөнүндө сүйлөйбүз. Кыргызчасы ал деп которот, орусчага которсок бул he, бул on, she бул ана, it деген болсо бул ано деп айткандар туура эмес. Бул ано эмес, бул орусчасы кандай болот экен? Бул орусчасы эттин орусчасы on, ана, ано боло берет экен. Башкача айтканда айырмасын айтып берем. Кыргызчасынын баары ал болуп атпайбы? Бул he деген эркектерге, she деген аялдарга, башкача айтканда бул экөө бир гана адамдарга айтылат. Адамдарга гана айтылат. Башка эч ким айтылбайт. Калган жаныбарларга, нерселерге ал деп айтыңыздар келсе, it дегенди колдоносуздар. Демек, ано эмес экен. Орусча on же ана болушу мүмкүн. Мисалы, собака ана дейт, орустар ана дейт. Бирок аңгишеде she дебейсиңер, эмне дейткенсиңер? It дейткенсиңер. Ошол, эми түшүндүрүп аттык эле. Биз сүйлөгөндө мен сен менен сүйлөшүп атканда эмне экенбиз? Мен сен менен сүйлөшүп атканда кандай болот экенбиз? Башка бирөө жөнүндө сүйлөшүбүз келет да. Мисалы, ал жөнүндө сүйлөшөбүз, же ал жөнүндө. Мисалы, бир актер жөнүндө сүйлөшөбүз, же бир актриса жөнүндө сүйлөшөбүз, же бир нерсе жөнүндө. Мисалы, жаңы iPhone чыгыптыр, көрдүңбү? Мисалы, ошо бир нерсе жөнүндө сүйлөшөбүз. Бул үчүнчү жакка алып калат. Демек, англис тилинде канча жак бар экен? 1, 2, 3. Котормосу I, мен, you, сен. Үчүнчү жактын котормосунда he, ал, she, ал. Булар адамга, he эркекке, she аялга. It деген кайра эле ал, бирок нерселерге, жана жаныбарларга айтылат. Ошондой үч эле жак бар экен англис тилинде. Ошол үч жактын көп турганда болуп калат экен. I, менден көп болуп кетсе болот, биз болуп калабыз, Сенден көп болуп кетсе кандай болуп калат? Силер болуп каласыңар. You, байкап көрдүк. You менен you бирдей эле жазылат, бирок эки майнус бар экен да, you деген сөздүн. You сен болушу мүмкүн, сиз силер болушу мүмкүн, Ошондой эле he'нин же she'нин же it'ин көп түрү эмне экен? They экен. They. Ошо бул жерде түшүнүктүү болду окшойт. Демек, he, she, it'ин көп түрү эмне экен? They экен. Башка айтканда, he'нин да көп түрү they, ал деген көп түрү алар. Аял кишиге деле ал дейбиз, анын деле көп түрү алар. Нерсе болду? Мисалы, ручка. Ал ручка. Алар көп болуп кетсе дейт, алар да айтабыз, алар же мисалы жаныбарлар болсо, пингвин мурун белгилүү, мурунсакта пингвинди мисалга катары пингвиндер болуп калса, алар деп айтабыз, Түшүнүктүү. Бул жерде айтып кетчү нерсе дагы экинчи бир нерсе бар, you жөнүндө. You'ну биз эмне деп билебиз? Сен деп эле билген болушубуз мүмкүн эле. Демек, азыр экинчи бир майнус бар экенин билип калдык. Силер дегенде дагы үчүнчү майнус бар. Үчүнчү майнус эмне экен? You бул сен же сиз болушу мүмкүн экен. Сиз болушу мүмкүн экен, Демек, эмне экен? You бул сен гана эмес, сиз деген дагы майнусы бар экен. Ошондой эле you дегенде силер жана сиздерди да эгер сүйлөгөн болсок, сиздер деген дагы майнусы бар экен. Демек, кандай майнус бар экен? You'нун сен, сиз, силер, сиздер деген майнусы бар экен. Түшүнүктүү. Эми ушул айдан кийин кайсыны колдонобуз? Айдан кийин эгер be'ни колдоно турган болсок, же you'дан кийин be'ни колдоно турган болсок, же he, she'ден кийин же we, же you, theyден кийин be'ни колдоно турган болсок, кайсынысын колдонобуз? Be'ни өзүн колдонбойбуз, дайыма алат экенбиз. Айдан кийин биз дайыма am'ди колдонот экенбиз дагы. You'дан кийин дайыма биз are колдонот экенбиз дагы. He же she же it'тен кийин дайыма биз эмне колдонот экенбиз? Is колдонот экенбиз. Is. Ошондой эле we, you, theyден кийин дайыма колдонот экенбиз биз. Алардан кийин да бардынан кийин are колдонобуз. Мисалы, we are дейбиз. You десек are дейбиз. They десек are дейбиз. Демек, булардан кийин эмне колдонот экенбиз? Булардан кийин дагы биз are колдонот экенбиз. Ушул буну жөнүнө жаттап алыш керек. Айдан кийин эмди колдонот экенбиз? Башка айтканда айдан кийин isди колдонсо болбойт.
только эмди колдонуш керек. You'дан кейін да только эмди колдонот экенбиз? Are дегенди колдонот экенбиз, He'ден кейін is'ди колдонобуз, же she'ден кейін is'ди колдонобуз, it'тен кейін дагы is'ди колдонобуз. Түшүнүктүү болуш экен. Демек, булардын баардыгы эме экен? Am, is, are деген баардыгы эме экен? Болуу деген түшүндүрөт экен. Болуу деген кыргызчасы, аңгишчеси be, be. Улантып бермекчимиз, мисал түзүп көрөлү. Мисалы бул жерде мына бул жерде мисалдар даяр. Мисал түзүп атабыз. Эмнеге биз be деген этишке мисал түзүп атабыз, Биз билебиз эмне? Айдан кийин дайыма am деп колдонобуз, I am a man деп айтабыз. Жолсом. She is shy and tall deybiz, She is shy and tall deybiz. Жол болсом, he is in Moscow. He is in Moscow deybiz, Жол болсом, it is thin and long deybiz. Котормасан болду. I am a man болгондо мен эркекмин болду. Мисалы, she is shy and tall болгондо бул эмне болду? Бул жерде мааниси she is shy and tall болгондо ал, бул аял киши, ал эмне болду? Уялчак жана узун. Мисалы, he is ортосуна коелу, барын колдонсок болот. Кандай болду? He is in Moscow дегенде ал Москвада деген түшүндүрдү. Жолсом, it is thin and long дегенде ал арык, мындай ничке жана узун деген түшүндүрдү. Мисалы бул жерде бир кыз жөнүндө сүйлөп атсак, ал кыз узун жана уялчак деген болсо кантет экенбиз? She is shy and tall деп экенбиз. Бир эркек жөнүндө сүйлөсөк, ал Москвада деп айткыбыз келсе, he is in Moscow деп экенбиз. Мисалы, iPhone жөнүндө сүйлөп атабыз, iPhone бул нерсе да? Ал дейбиз, ал it is thin and long. Узун жана кандай экен? Ничке экен, мындай. Alright. Ошондой эле we'ге түзгөн болсок, we are деп айтып кеткенбиз, билебиз. Мурунку баягы бир 2 жана байкадык го, жана жерде эмне дедик? We'ден кийин же you'дан кийин же theyден кийин are'ды колдонобуз деп айттык, Демек, we'ден кийин are колдонуп кантип сүйлөп экенбиз? We are from Kyrgyzstan. Биз Кыргызстандан болобуз дегенди билдирет. Ошондой эле you are here for an interview деген болсо кандай болот экен? Сен бул жерге кайерде? Бул жерде интервью үчүн келдиң деген түшүндүрөт. Мисалы, they are from Kyrgyzstan деген болсо не эткенбиз? Алар Кыргызстандан болушат деген түшүндүрөт. Демек, биз бул жерде болуу деген башка айтканда am, is, are дегендерди кайсы учурларда колдонот экенбиз? Акып көрөлү, кайсы учурда? Эгерде биз адамдардын, мисалы, ким экенин айткыбыз келсе, мисалы, эркек экенин айткыбыз келсе, мен эркек, ким экенин айткыбыз келсек, жосам кандай экенин айткыбыз келсек, кандай дегенде бул сырткы көрүнүш болушу мүмкүн, сырткы көрүнүш бул узун, жосам ички дүйнө жөнүндө, мындай характер жөнүндө да болушу мүмкүн, кандай уялчак деп, Демек, кандай экенин билдиргибиз келгенде, ошол эле болуу менен билдирет экенбиз, би менен. Ким экенин билдиргибиз келсе дагы, болуу менен билдирет экенбиз. Ошондой эле кайда экенин билдиргибиз келип атса дагы, би менен билдиребиз. Жолсам кайдан болот экенин билдиргибиз келсе дагы, би менен билдиребиз, би менен билдиребиз. Жолсам кандай, бул жер кайра эле кандай болуп калды? Кандай деген билдирип атсак, бул сырткы көрүнүш болуп калды экен эле, ничке жана узун. Кайра эле би менен билдиребиз. Жолсам кайсыл жерде? Бул жерде деген сөз, бул жерде экенин билдирип атсак, кайра эле биз би менен түшүндүрүшүбүз керек болот экен. Эми текшерип көрөлү. Эсиңиздерде биз эмне дегендек? Биз айтканбыз сөзсүз subject, verb болуш керек дегенбиз, сүйлөмтүш үчүн. Биринчи subject, анан verb болуш керек дегенбиз. Туура түзүлдү экен? Карайбыз. Бул I, бул subject, жана be деген этиш менен таанышканбыз жана да. Be бул эмне эле? Этиш эле. Демек, бул жерде кыргызчада кандай болот эле? Кыргызчада биз мындай сүйлөм түзөбүз, байкап көрсөңүздөр. Мен адаммын дегенде, мен эркекмин дегенде, мен эркекмин. Эч кандай биси жок деп түзүп коебуз, байкадыңыздар. Англис тилинде этиш керек болгондо үчүн, жана мурун эскертип кеткенде, англис тилинде этиш жок сүйлөм түзө албайбыз, ошондуктан бизге am деген керек болот экен, Am деген керек болот дагы, I am a man деп айтабыз. Демек, subject дагы бар, verb дагы бар, сүйлөм туура түзүлдү. Бул жерде a man деп айттык, туура түзүлдү, проблема жок болду. Ошондой эле бул жерде деле ошол эле нерсе. Мисалы, кыргызча сүйлөсөк, ал уялчак жана узун деп коебуз, мына биси жок эле, мындай эле айтабыз биз, мындай кылып эле.
Англис тилинде сөзсүз subjecттен кийин etch керек болгон үчүн биз не кылабыз? She is менен сүйлөмсө, she is деп. Ошондой эле he да ошондой учур турат. He'ден кийин is деп турат, сүйлөмүбүз туура түзүлдү. Ошондой эле it is деп бул жерде деле туура түзүлдү. Мисалы кыргызчага дагы байкап көрсөк, мисалы не айтылат? All ничке жана узун деп коет элек, эч кандай бис жок эле. Англис тилинде кайра эскертебиз, этиши жок сүйлөм түзүп алгандыктан бизге этиш керек болуп аткан. Демек бул жерде кайра бир жолу текшерип, баарында эле эмне subject турат, subject турат кечиресиздер, subject турат, ошондой эле etch юза турат экинчи болуп. Демек сүйлөмдөрүбүз баардыгы туура түзүлдү. Демек эгерде этиш таппай калган учурда жана кандай кыргызча сүйлөмдөрдө биз кантип которот экенбиз англисчеге? Биз be деген этишти колдонуп которот экенбиз англис тилинде. Be деген этишти колдонуп, Демек бул жер түшүнүктүү болду. Эми дагы уланта бермекчи. Эми келип жеттик, кайсыга жеттик эми келип? Биз жанакы Катинин чачы узун дегенде, Катинин чачы узун дегенде. Не экен? Катинин чачы узун. Бул жерде этиш таппай калдык эле. Биз эмне деп айттык? Эскертип кеттик. Эгерде этиш жок болуп калса, be деген этишин алып келебиз, колдонот экенбиз дагы. Ошондо сүйлөмдү туура түзүп алат экенбиз. Башка айтканда бул жерде Kathy's hair is long. Кыргызчасында is жок дегенде кетти, мындай Катинин чачы узун болуп кетти, is жок эле. Англис тилинде эмне керек эле бизге? Verb керек болгондугу үчүн subject менен verb ушундай келиш керек эле. Эсиңиздерде мурунку сабактан биринчи сабактан эстесеңиздер, демек Kathy's hair long дегенде биз мына be деген этиштин жардамы менен, эмне кылдык? Сүйлөмдү туура түзүп алдык. Башка айтканда биз мындай түзгөн болгондо, кандай этиш жок болуп калат эле. Карагыла, subject бар, бирок этиш жок болуп калып, сүйлөм түзүлбөй калат эле. Сүйлөм түзсө деле болот, бирок эмне туура эмес сүйлөм болуп калат эле. Бир сынык сүйлөм болуп калат эле. Адамдар сиздерди түшүнбөй калган учурлар да көп болушу мүмкүн. Башка айтканда, англичанин жана американецтер сиздерди Kathy's hair long десеңиздер түшүнбөй калышы мүмкүн да. Бул жерде может түшүнүш мүмкүн, бирок ушундай көп башка түрдүү сүйлөмдөр деле көп колдоносуздар да. Ошол учурларда мисалы чындап эле түшүнбөй калышат да. Демек биз билебиз, англис тилинде сөзсүз бизге этиш керек эле. Бул жерде этиш жок учурларда, бул сыяктуу биздин этиш жок кыргызча ушундай сөздөрдө биз be деген этиш менен эмне кылат экенбиз? Сүйлөм түзүп алат экенбиз дагы эмне болду? Этишибизди койдук дагы be деген сүйлөмдү мына subject жана verb деген бул мыйзамга карап туура түзүп алдык. Kathy's hair is long. Бул жерде айтып кетчү нерсе бул мына Катинин деген түшүндүрөт. S болуп турат го, апостроф менен S кошулганда Катинин деген түшүндүрөт. Демек нин дегенди берип атат. Kathy's hair is long. Жана бир айтып кетчү нерсе subject кандай экен? Subject сөзсүз эле бир эле сөз эмес, 1 2 3 мына кечиресиздер, мына бул бардыгы мына 1 2 сөздөн турду, 2 сөздөн турду. 2 сөздөн да турушу мүмкүн экен. Башка айтканда Катинин чачы деген бул бир нерсени түшүндүрүп атпайбы? 2 сөз болушу мүмкүн да, бул 2 сөз болушу мүмкүн, бир 2 сөз болгонуна карабайбыз. Бир эле нерсени түшүндүрүп атат да. Катинин чачы бул не? Бир эле нерсе, бир эле чач. Ошон үчүн айтам, бул бир нерсени берип атат, 2 сөз болсо деле subject, демек 2 сөз, бирден көп сөз болушу мүмкүн экен. Бул жерде болгондой. Kathy's hair is long. Демек бул аябай оор болгон кыргызча сүйлөмдү биз англис тилинде оңой кылып которуп алдык. Be деген этиштин жардамы менен. All right, ladies and gentlemen, it was amazing to be with you guys, and see you next time, and we'll be teaching we'll have another lesson for next week. Буюрса ошо кийинки жумада дагы жаңы сабактарды кошмокчубуз. Кечиресиздер, бүгүн сиздерге болушунча жакшы түшүнүк кылдым, бирок канчалык жакшы түшүндүрө алдым билбейм. Бул сабактардан жанатан бери убакыт кетип аткан, бир сааттан бери даярдап атам бул сабакты. Ошол өзү канча болду? Бир 20 мүнөттүк сабак экен, өзү 1 сааттан бери кетти. Ошону аракет кылып канчалык жакшы түшүндүрө алдым билбейм, бирок сиздер ылдыйда, не кыласыздар, ылдыйда сиздер комментарий жазып айтып койсоңуздар болот. Сурооңуздар болсо, түшүнбөгөн жерлериңиздер болсо, жазып айтып коюңуздар. Ошондой эле биздин сайтта көрдүңүздөр, регистрация кылсаңыздар, бул жерде мына бул ошо курста окуп жана бул ылдыйда көрөсүздөр. Ылдыйда бул quiz деген турат, ошону ачып баштайт ал. Эмне бул тест болот, ошо тестти ачып туруп суроолорго жооп берсеңиздер, канча ошо сабак толтурган сайын сабагыңыздын процентин көрсөтүп турат, канча процент толду деп. Ушул курс бүткүчө биз менен чогуу болсоңуздар, курсту бүтүргөндө сиздер ушул бир курсту алган болосуздар. Башка айтканда, башталгыч деңгээлди бүтүргөн болосуздар. Анда эмесе жакшы туруңуздар. Кийинки сабакта көрүшкөнчө, bye ladies and gentlemen.
See you next time.